бүгүнкү ачылып аткан борбор мынакей бүгүн биринчиси эмес, бирок райондогу эң ийри 650 тонна бата тургандай жакшынакай мынакей кампа ачылып атат туугандар. 3 тонна пияз, 5 тонна картошка, 2 тонна сабыз ар бир. Мен өзüm, жеке өзüm bir 10 tonna сактайын деген үмүтүм бар да. Мындай нерсе абдан жакшы нерсе да болот. Муну эми ирип кетпейт, чирип кетпейт. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do. Армысыздарбы Тескар Ньюстун көрүүчүлөрү, менде сонун жаңылык бар. Биз азыр Өзгөн шаарындагы Жылалды айылында турабыз. Мында 650 тонналык логистикалык борбор ачылды. Логистикалык борбор заманбап техникалар менен камтылган. Кампанын муздактыгы 7-8 градуска чейин жетет. Эми дыйкандар картошка, пияз, жашылча жемиштерин дал ушул борборго алып келип сактаса болот. Maylı sütlü. So 30 tons of also potatoes. Kartoşundan bizim Özgen rayonundan sıcaktағы ересілерін мейхандардың түшімдерін біз сақтап береміз. Siz taşını satılız, cağalarda bulup kalabilir. Алардыкі болады, біз Сактаган үчүн услуг алат да. сақтағанға услуг аламыз. Пока что Yeah, they're just doing the service to preserve the crops. So do the farmers have to pay them to Yes. use it? Yeah, but the products are like the farmers just. Такая They практика own во it. всем Кыргызстане она уже есть. Борбордун ачылышы менен биздин өзүбүздүн дыйкандар агротехникалык эрежелерди, жаңы ыкмаларды үйрөнө тургандай бир жакшынакай шарт түзүлүп атат. Өзүңүздөр билесиңер, мамлекетибиз өзү агрардык мамлекет. Ошол учурда облусубуздагы агро өндүрүштүк потенциал абдан жогору. Анан эми Өзгөндүн райондун дагы өзүнчө бир өзгөчөлүгү бар. Мына бүгүнкү ачылып аткан борбор мынакей бүгүн биринчиси эмес, бирок райондогу эң ийри 650 тонна бата тургандай жакшынакай мынакей кампа ачылып атат туугандар. Бүгүн биз каалагандай убакытта баасы көтөрүлгөндө сата тургандай шарттар түзүлүп атат. For over 25 years, the United States, through USAID, has partnered with the Kyrgyz Republic to spur economic growth and create more jobs for the Kyrgyz people. 25 жылдан ашык убакыттан бери Америка Кошмо Штаттары USAID аркылуу Кыргыз Республикасы менен экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүү жана Кыргыз элине көбүрөөк жумуш орундарын түзүү боюнча өнөктөштүктө иштеп келе жатат. We especially value our cooperation in agriculture and with you, the agriculturalists, to create jobs, increase farmers' income, and expand trade. Биз жумуш орундарын түзүүгө, дыйкандардын кирешесин жогорулатууга жана сооданы кеңейтүүгө багытталган айыл чарба тармагындагы кызматташуубузду, сиздер менен болгон кызматташуубузду өзгөчө баалайбыз. Союз таркагандан кийин илгерки заготконтор деген немелер жок болуп калды. Жерди бизге бөлүп берди. Дыйкандар эгип, шуну сата албай, баасы арзан болуп, өзүн өзү каптабай кыйналгандыктан ушул муздаткычтарды курууга айыл банкынан эсептес 12 миллион кредит ал жеңилдетилген немеде калды.
ошону мына былтыр салып бүттүк. Бүткөндөн кийин бул ошо склад бойдон эле калып калат болчу. Мына USAID'тердин агро бизнес долбоорунун негизинде 7,5 миллионго ушу оборудованияларды алып берди. Бул оборудованиялар койгон продукцияларды өзүнүн градусунда кармап турат. Мисалы, картошка канча градуста турат, сабыз канча градуста турат, алма канча градуста турат, же болбосо капусталар канча градуста турат. Өзүнүн градустары бар. Ошо градусу менен коюп кое турган болсо, бул 4 ай 5 айга чейин да сакталып тура берет. Анан дыйкан өзүнө керек болгондо баасы жогорулаганда ушул немелерди сатып пайда көрсүн деген немеде ушул курулду. Бул жерде канча адам жумуш менен камсыз болду? Бир 20 адам менен азырынча эмгектенет. Бул мындан арада көбөйөт, себеби чет элдик немелер менен дагы договор түзүп атабыз. Мисалы, мына Өзбекстан менен мына клубника боюнча келип өздөрү куралары менен келип алып кетип атышат. Эми ошол өндүргөн баягы башка жашылча жемиш мөмөлөрдү дагы биз көбүрөөк сактай турган болсок, көбүрөөк топтой турган болсок, ошолорду дагы башка чет немелерге чыгарганга шарт түзүп, мүмкүнчүлүк түзүп, элдин экономикасынын жогорулашына өөлгө болуп атат. Быйылкы жылы мен Кудай кааласа ушу пияз, картошка азыр эгилип дарай болуп турат. Мына шу сентябрь айларында жыйынтык жыя баштайбыз. Сентябрь ошондо алып келип бир максимум болбогондо бир 3 тонна пияз, 5 тонна картошка, бир 2 тонна сабыз ар бир. Мен өзүм жеке өзүм бир 10 тонна сактайын деген үмүтүм бар да. 10 тонна сактаганыңызга канча акчага каражат бересиз? Эми акчасын ошо дүйнөлүк канча ушу областтык деңгээлде, райондук деңгээлдеги баа менен сакталат деп атат. Ошо баасы ошондо чечилет чагымда эми. Балам картошка немелерди апара турган жерлер бу жерде жок эле. Эми мына биздин өзүбүздө биринчи жолу бу курулуп атат. Кудай кааласа буга эл абдан сүйүнүп атат. Мына бүгүн өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бул мындай нерсе абдан жакшы нерсе да балам. Муну эми баа ирип кетпейт, чирип кетпейт. Элдин баягы дыйкандын эң эмгектери коробойт, жакшы бааларда сатып, 1 жылдайын сатабы, 1,5 жылдайын сатабы. Муну эл үчүн абдан жакшы кылды. Мен буга ошо колдогон адамдардын, мамлекеттин деңгээлиндеги адамдардын, мына айыл аймактагы мына биздин жетекчи өкмөтүбүздүн деңгээли ушул элге жакшы кам көрдү балам. Бунун үчүн биз ыраазыбыз, рахмат айтам.